Урматтуу депутаттар, урматтуу төраға, урматтуу фракциянын лидерлери. Бүгүнкү кайрылуум коомдо болгон саясий акыбалга байланыштуу. Парламенттик шайлоо жакында баратат, ага арналган ар түрдүү кыймылдар, аракеттер көрүнүп турат. Эгер кайсыл бир жараныбыз өзүнүн саясий көз карашыны, бийликке каршы күрөшүнү жарыяласа, бийлик ойлонуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо анын көйгөйүн чечкенге иш аракеттер жасаш керек. Бирок экс-президент, долларлык миллионер болуп калган адам, Жогорку Кеңеште эң чоң фракциясы бар партиянын лидери бийликке каршы күрөштү баштаса, оппозицияны бириктирем деп жарыяласа, анда коомчулукта такыр башкача акыбал пайда болот. Ошондой эле ал кишинин айылы, тууган уруктары Борборубузга жакын жайгашса, дүрбөлөң уюштурууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирөөнү жөндөн жөн эле сындаганы, анын аброюна ачык шек келтирген адаттарыны, экстин мүнөзүн баарыбыз билебиз. Жөнөкөй киши айтса бир жөн. Экс-президентке жарашпайт, себеби учурдагы Жогорку Кеңештин курамына өзүнүн үлүшү чоң деп эсептесек адашпайбыз. Ошондой эле мезгил келгенде, досум, мен туура эмес айттым, мен сени айткан эмесмин, кечирип кой деген адатын деле билебиз. Бийликти ээлеген саясий партиянын өмүрү түбөлүккө болбойт. Аны жакынкы тарыхыбыз далилдеп турат. Алга Кыргызстан, Ак Жол, андан мурда КПСС 70 жылдан ашык башкарган. Эми КПССтин жол жобосу башкача, тагдыры башкача. Бирок ошондой болсо да бул далил болуп турат. Партиянын ички талашы бул жеке партиянын иши. Өзүнүн жол жобосу менен чечилет. Ошондуктан сиздер менен бир-эки ой бөлүшкөнгө туура таптым. Жогорку Кеңештеги азыркы коалициялык көпчүлүк мыйзамга дал келбейт. Ал коалиция 4% кирген деп айтылат. Бирок фракция Республикада журт өткөн жылда коштурулган болчу. Бизде бул мыйзамга туура келбеген кадам деп эсептеш керек. Мыйзам талабына ылайык коалиция түзүлөт. Эч кандай кошуу жекеметүү деген түшүнүк жок. Бул маселе боюнча мен катты төрагага жибердим, 3 айдан бери жооп ала албай атам. Жооп болбойт да. Баарыбыз түшүнүп турабыз. Конституциянын 5-беренесинде мамлекеттик органдарга мыйзамда берилген талаптардан ашык чыкканга түзмө-түз тыюу салынат. Демек, коалиция бир жолу түзүлөт, курамы өзгөргөндө жаңадан түзүлөт. Бул мыйзамдын табигаты ушундай. Экинчиден, коалициянын негизини түзгөн фракциясын өзүнүн партиясы менен талаш-тарткылаш болгон учур жалпы Жогорку Кеңешке чоң зыян келтирет. Коомчулукта түшүнүксүздүктү жаратат. Партия бийликке ачык оппозиция чыкса, ал эми ошол партиянын эң чоң фракция өзү бийлик болуп турса, кандай түшүнсөк болот? Мен саны эң чоң фракция жөнүндө кеп кылып атам. СДПК жөнүндө. Убакыт келди, төрдү бошотуш керек. Үчүнчү, СДПК партиясы акыркы 9 жыл Кош койгула. Акыркы 9 жылда толук жоопкерчилик мойнуна алыш керек. Азыр деле көптөгөн аткаминерлер, ушул жерде отурган аткаминерлер өткөн шайлоодо СДПК партияга аябай чоң кызмат кылган. Убакыт келип калды. Же башка партияны тандап чыгып кетиш керек, же жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Биз күн сайын сын пикирлерди айтып атабыз. Өкмөткө, аткаруу бийликке. Бирок баарыбыз тең, урматтуу кесиптештер, түшүнүп турабыз. Ал курамыны биз түзгөн эмеспиз, биз чечкен эмеспиз. Бүгүн деле бир министрдин, бир агенттиктин тагдырын депутаттар чече албайт. А бирок сөгүшчү укканда, сын пикир укканда, жалаң эле депутаттар күнөөлүү болуп атат. Ошондуктан мен сунуш кыла турам, убакытты созбой, жаңы коалицияны түзүшүбүз керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек. Ошондо жок дегенде, баягында жөнөкөй сөзү айткандай, жеген тамакка акча төлөгөндөй болбой калсын. Жооп берсек, аткарган жумуш үчүн жооп берели. Сын уксак, аткарган жумуш үчүн сын угалы. Ошондуктан мен ушул сунушту сиздерге киргизем. Бул процесске албетте баары бир суроо болот. Президентте катышыш керек. Себеби 1 миллион калк шайлаган президент шайлангандан баштап бир партияга тийиштүү эмес, ал бардык бүткүл элге таанымал болот. Ошол себептен негизги мыйзамдарда, баардык мыйзамдарда президент шайлаган адам партиянын чыгып кетиш керек деген талап бар. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, бүгүнкү күндө биз бул кадамга барбасак, эртең кеч болуп калат. Уважаемые
Коллеги, я думаю, переводчики правильно переведут. Главный смысл — это мы должны создать новую коалицию, которая соответствует законам и работает в соответствии с законом. Сформировать настоящее коалиционное правительство и работать до выборов следующего года. Иначе нас ожидает плачевный конец. Спасибо.